Салам урматтуу коллегалар, бүгүн сиздер менен биз 15 каталогдун жаңы чыккан товарлары менен таанышып кетебиз. Карасаңыздар, бизде негизи Fablic компаниясында 10 миңден ашык товар ассортимент бар. Анын ичинде чоң аялдан баштап, мындай айтканда, чоң кемпирден баштап, кичинекей бөбөккө чейин керектелүүчү товарлар бар. Демек, даже жан жаныбарларга чейин бар экен бизде товарлар. Ошолордун азыр бизде ар каталогдо ар кандай жаңы новинкалар кошулат. Ошол новинкалар менен бүгүн сиздер менен тааныштырып кетем. Караңыздар, бир эле каталогко болгону, бир эле каталогко ушунчалык көп бизде новинкалар кошулган. Сарылар эмес, даже көктөр дагы бар. Көрдүңүздөрбү? Азыр ушуну менен баардыгыңыздарга кенен маалымат берем. Караңыздар, бизде көбүнчө жаңы чыкканда, бизде жаңы товарды арзан баада алып туруп колдонуп көрсүн, жагабы жакпайбы деп, бизге ар дайым ушундай 50% же 45% же 60% скидка менен берет. Ошондуктан эгерде сиздер мындай духи изеп аткан болсоңуздар, арзан баада аламын десеңиздер, ушул биздин жаңы чыккан Blockbuster деген духини алып колдонсоңуздар болот экен. Так, запахы деген бул перуанский лайм дейт, имбирь дейт, непальский перец, тимут дейт. Мындай айтканда, свежий грейпфрутовый мындай эме экен, запах экен. Андан кийинкиси бизде ушундай дагы новинкалар бар. Же болбосо сиздер мындай пробнигин дагы алып колдонсоңуздар болот. Болгону 25 сомдон экен. Артикул номери мына жерде турат, 34004 деп. Мындай айтканда, бардыгын алып алып туруп сизге жакпай кала турган болуп калышы мүмкүн десеңиздер, сиздер мындай айтканда пробнигин алып туруп да анан өзүңүздөргө колдонуп көрүп жаккан болсо чоңун заказ берсеңиздер болот. Так, андан кийинкиси бизде новинка. Бул деген хайлайтер, бронзер дейт, румяна дейт, үчөө бир экен. Мына карасаңыздар, бирөөсү мына пудра бронзер экен, мына деген бул хайлайтер экен, бул болсо румяна экен. Мисалы үчүн, кимдин бети мындай айтканда жылтылдап турсун десеңиздер, мына хайлайтерди колдонсоңуздар болот. Мындай айтканда сияйт этип турууну кааласаңыздар, же болбосо мен бир аз бетимди кичинерээк кыламын дей турган болсоңуз, сиз ушул бронзаторду колдонсоңуз болот экен. Же болбосо менин бетим жаш кыздаркындай болуп, жаш көрүнгүм келет, же Корей кыздарына окшошомун десеңиз, мындай румянаны колдонсоңуз болот экен. Караңыз, бул дагы бизге 40% скидка менен обновленный версияда чыгып атат экен. Ой, обновленный эмне, арзан баада чыгып атат экен. Андан кийинки тональное средство сиянием дейт. Караңыздар, бул жакта 3 түрү бар экен. Слоновая кость дейт, бул бир аз агыраак, естественный бежевый дейт. Мындай айтканда, өзүнүн натуральный цветке окшош экен. И андан кийин нюдовый деген. Караңыздар, ушундай бизде жаңы тональный средство чыгып атат экен. Андан кийинки биздин новинка товарыбыз бул биздин запеченные тени. Мурда да бар болчу, бирок бул азыркы учурда обновленный версияда чыккан. Караңыздар, негизи биз кыргыздар мына ушундай, мына үчөө колдонгонго мындай айтканда көбүрөөк басым жасайбыз. Анан башка улуттагылар болсо мындайды дагы колдонушса болот. Негизи кыргыздар большинство ушундай колдонот. Ушул түстөргө маани берип карасаңыздар болот экен. Андан кийинкиси биздин новинка. Бул биздин увлажняющий, смягчающий формула дейт. Тем более караңыздар, любой бальзам дейт 95 сом. 95 сомдон дагы минус 20% алганда бизге өтө эле арзан болуп калат экен. Караңыздар, бальзам для губ дейт, витаминный дейт. Караңыздар, содержит масло авокадо, витамин Е и Ф дейт. Караңыздар, бул жерде так, бальзам для губ бар экен, оттеничный бальзам бар экен. Караңыздар, мына экөө бизге мындай айтканда бетибизге кам көрүү, оозубузга кам көрүүчү болсо, алар болсо бизге түс берүүчү ушундай сонун бальзамдар бар экен. Негизи кышында оозум жарылып кетпесин десеңиздер, ушундай бальзамдарды тем более мындай арзан баада алып алсаңыздар болот экен. Так, андан кийинкиси биздин новинкабыз. Бул деген спонжик. Негизи спонжикти тональный кремди коюп атканда кол менен койсоңуздар тегиз коюлбайт да. Мындай спонжиктин жардамы менен кое турган болсоңуз, сиздин тональный кремиңиз бетиңизге кандай айтсам, мындай ровный болуп, түз болуп, аябай кандай сонун болуп коюлат. Негизи бул спонжикти коюуда эң биринчи эреже бул нымдуу болуш керек. Коюп бүткөндөн кийин жууп, сиз өзүнүн коробкасын жоготпой, ошол коробкага салып коюшуңуз керек. Анткени бул спонжик бетибизге тийип аткандан кийин бетибизге чаң болуп жаткан нерселер тийбеш керек. Ошондуктан гигиенаны да сөзсүз түрдө сактайт экенбиз. Так, андан кийинкиси биздин дезодорант, антиперспирант для мужчин и для женщин. Караңыздар, болгону 105 сомдон экен. 105 сомдон минус 20% скидка кылганда дагы да бизге арзан болуп калат. Бул жакта жазылып турат Classic Wood дейт, Cool Control дейт. Бул мужскойлорго, для женскийге бул караңыздар свежий
озоновый аромат нотами кувшинки дейт, морским водорослей дейт. Бул жакта свежий аромат зеленого листья дейт. Мына зеленый листья экен, бизге мага ушул жагып атат. Андан кийинкиси булуусу болсо глубокий цветочный аромат с нотами жасмина, ириса дейт. Мага мына экөө жагып атат. Экөөнү тең ким колдонуп көргөн болсо, бул жакка мен колдонуп көрдүм, мындай экен деп отзыв жазып койсоңуздар болот. Мен чындыгында колдонуп көрө элекмин. Булар бизде новинка болуп чыгып аткандар. Андан кийинкиси бизде негизи мен Фабрик компаниясында эмнеге мындай айтканда товарлары кичинекей деп эле бир аз эме кыла берет болчумун, айта берет болчумун. Бирок кыздар, мына Кудайга шүгүр, бизде компанияда 400 мг шампуньдар чыгып баштады. Мына жакын эле учурда мына ушундай жидкое мыло, суюк самындар 500 мг чыгып баштады. Демек, сиздин посудаңызда мындай айтканда жидкий мыло турган идишиңиз түгөнүп кала турган болсо, өзүңүзгө карап туруп, кимиси мындай айтканда мисалы үчүн сизге лайм жагабы, же апельсин жагабы, же черника жагабы, ошону кимиси жаккан болсо алып туруп, кийин ал бошогон идишке куюп алсаңыз болот экен. Караңыздар, тем более болгону 209 сомдон, 209 сомдон дагы минус 20 же 26% скидкасы бар адамдарга өтө эле арзан келип калат. Андан кийинкиси мына мен азыр эле айткан 400 мг. Бизде мурда ботаника сериясы 400 мг чыккан болчу. Андан кийин лав сериясы 400 мг чыкты. Азыркы учурда мына обновленный версияда чыккан менин эң сүйүктүү шампуньдарымдын бирлери эксперт сериясындагы 400 мг чыгып атат. Тем более чыгып атканда деле мына 50% скидка менен чыгып атат. Ошондуктан кыздар, сөзсүз түрдө ушундай нерселерге көңүл бурабыз. Же болбосо билбей аткан болсоңуз, ушул каналга катталып, же мени WhatsApp номеримди алып, мени сурап турсаңыздар болот. Каттала элек болсоңуздар, мына ушул номерге жазып, мага катталып, же болбосо мына видеонун астында ссылка бар, ошол ссылка аркылуу катталып, менин группама кошулуп көптөгөн маалыматтарды алып турсаңыздар болот экен. Бул шампуньдар боюнча айтып кетейин. Бирөөсү болсо шампунь-кондиционер 2 в 1 экен. Мындай айтканда бир коёнду, эки коёнду бир ок менен атат экенсиз. Мындан кийинкиси шампунь 3D объем дейт. Кимдин чачы мындай айтканда бир аз азыраак болсо, объем бергенге өтө сонун шампунь экен. Андан кийинкиси шампунь глубокое восстановление дейт. Бул глубокое восстановление деген шампуньду мен көп жолу колдондум. Маскаларын да көп жолу колдондум. Мага өтө жагат. Азыркы учурда менин күчтүү лидеримдин бири Азиза деген кыз мына ошо 3D объемун колдонуп көрүптүр, өтө жагыптыр. Мен дагы буюрса колдонуп, укладка кылганда бир аз мага жеңилирээк болот деген ойдомун. Андан кийинкиси мына фиолетовый түстө шампунь активное питание дейт. Мягко очищает и насыщает волосы питательными веществами дейт. Мындай айтканда бизге азыктандыруучу, бизде ушундай шампуньдар чыгыптыр. Сөз түрдө 400 мг арзан баада азыр алып алыңыздар. Андан кийинкиси бизде чачта укладка жасаганда, же болбосо тойлорго жөнөгөндө, же мындай айтканда шашылып бир жака кетип атканда, чачыңызды мындай айтканда жууганга убактыңыз жок болсо, бизде ушундай средстволор жардамга берет. Караңыздар, булар бизде мурда бар болчу, азыр обновленный версияда чыккан. Бул текстурирующий спрей для укладки волос дейт. Чачыңызды укладка кылып атканда, бул мусс экен. Бул чачыңызды катырып бергенге лак. Мындай айтканда бул термозащита спрей. Чачыңызды плойка менен же үтүк менен мындай айтканда түздөп же тармал кыла турган болсоңуз, сизге ошо термоэффект сөзсүз түрдө жардамга келет. Андан кийинкиси спрей волос морской солью дейт. Бул эмне кылат экен? Текстурирует и матирует пряди, обеспечивает легкую фиксацию, высокую эластичность волос, придает объем дейт. И чачты мындай айтканда бири-бирине жалмаштырып койбойт экен. Андан кийинкиси бизде мына ушундай дагы эме бар. Караңыздар, разгладывающий крем для волос дейт. Андан кийинки сухой шампунь бар. Мына сухой шампуньга көп адамдар кызыкты, бирок азыр мына 45% скидка менен чыгып атат экен. Чачыңыз майланышып калган болсо, сизди мындай убактыңыз жууганга убактыңыз эч жок боло турган болсо, сизге мына ушу сухой шампунь сизге жардамга келет. Чачыңызга сейип туруп, анан тарак менен тарап салсаңыз, чачыңыздын майланышканы сөзсүз түрдө кетет. Андан кийинкиси лак для волос подвижной фиксации дейт. Мындай чачыңызга лакты сүйкөсөңүз, прям чачыңыз кыймылдабай туруп калат го, жок андай эмес. Бул как раз кыймылдаса дагы, бирок объемун жоготпой турган ушундай бизде лак чыгыптыр. Андан кийинкиси мына караңыздар, бул жерде расческа массажная дейт, чачыңызды, башыңызды массаж кылганга. И андан кийинкиси прическа брашинг дейт. Бул деген чачыңызга объем берип атканда же фен менен кургатып атканда өтө сонун объем берүүчү бизде ушундай тарактары. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн кофелерим. Бул мындай айтканда утро кофесин аябагандай сүйдүм. Андан кийин бул зернактагы
кофесин аябай сүйдүм, мага даамы өтө жакты. Эми буюрса мына караңыздар, бат эрип кетүүчү кофе растворяющий дейт. Ушунда бизде дагы кофе чыгаптыр. Чыкканда дагы мына караңыздар 50% скидка менен чыгат экен. Ошондуктан кофени ичкенге кызыгып аткан болсоңуз, азыркы учурда ушундай кофени 50% арзандатуу менен алсаңыз болот. Андан кийинкиси биздин дагы мына ушундай массажды сүйгөн адамдар бул видеого лайк коюп койсоңуздар болот. Мен дагы массажды өтө сүйөм. Массаж десе аябагандай мындай айтканда сүйүнүп барам. Мына караңыздар, бул сиздерге, бул массажер сиздерге эмне кылып берет экен? Снятие усталости дейт. Бутуңуздагы мындай айтканда чарчоону жандырып, анан мындай айтканда мышцаларыңыз мындай айтканда напряженный болуп калса, ошону жумшартып, ощущение тяжести в ногах дейт. Мындай айтканда бутуңуз оорулушуп бараткан болсо, ошону сизге жазып берет экен. Андан кийинкиси профилактика варикозного расширения вен дейт. Варикоз кан тамырларыңызды мындай айтканда варикоз болуп кетпеш үчүн алдын алып берет экен. Нормализация сна дейт. Сиздин уйкулуңузду оңдоп берет экен. Значит, сиз уктаганга чейин ушундай бир 15-20 мүнөт ушундай өзүңүзгө массаж кылып алсаңыз жакшы уктайт экенсиз. Релаксация, избавление от нервного напряжения, хронического стресса. Эгерде сиз нерв болуп же стресс болуп аткан болсоңуз да, ушундай сөзсүз түрдө массаждар сиздерге жардам берет. Мындай айтканда, баш ооруп атканда деле башымды кармап берчи деп бирөөгө суранабыз. Ошондо мындай айтканда биз ушуну бутубузга коюп алып эле өзүбүзгө ушинтип массаж кылсак болот экен. Негизи жаш балдар да ыйлап атканда бутуна массаж кылабыз го, ошол сыяктуу эле бул дагы бизге ушундай массаж зор экен. Мына бизде эми кыш келип, буюрса балыктарды ушундай негизи эле ушундай фабриликтин гүлү ачылат, фабриликтин мындай айтканда сезону башталат. Ошол сыяктуу эле караңыздар, новинкалар ушунчалык көп болуп атат. Караңыздар, бизге өтө ыңгайлаштырып берген. Бизге караңыздар, разделочная доска для рыбы дейт, скребичок для рыбы дейт, чистки рыбы дейт. Караңыздар, ушинтип оңой тазалап бергенге бизге ушундай каражаттарды чыгарыптыр. Можно чистить рыбу вертикальное положение прямо в раковине дейт. Раковинада тургузуп алып туруп тазаласаңыз болот экен. На обратной стороне дейт 4 присоски для устойчивости доски на столе дейт. Мына ушундай өзүнүн присоскасы бар экен астында. Сиздин мындай айтканда доскаңыз кыймылдап кетпеш үчүн. Караңыз, өтө бизге ыңгайлуу кылып чыгарганын. Андан кийинкиси бизде мына ушундай акваспрей. Мисалы үчүн сиз эгерде шифон көйнөк кийсеңиз же атлас көйнөк кийсеңиз, мындай айтканда чытырап эле башка кийимдериңизге жалмашып, мындай айтканда башка мындай сизге ыңгайсыз абал тудуруп аткан болсо, ушундай сизге спрейди себип алсаңыз, бул моментально мындай айтканда ошол нерсени жазып берет экен, электричествону да, мындай айтканда электризоваться эткенди. Легкое удаление одежды, шерсти и волос. Сиздин кийимиңизден шерсттерди жана чачтарды оңой чыгарып берет экен. Защита от притягивания осаждения пыли дейт. Пыльдин, чаңды жакындатканын азайтат экен. Безопасность рекомендован для любых тканей дейт. Мындай айтканда ар бир материалга колдонгонго ыңгайлуу экен, эч кандай зыяны тийбейт экен. Жана газ жана спирт колдонулбайт экен, запахы дагы жок экен. Анан бизде мына ушундай дагы отпариватель чыккан, кыздар, мына карагыла, өтө ар бир материалга кете берет экен. Бул не требует применения гладильной доски дейт. Мындай айтканда досканын кереги жок экен. Легко разглаживать сложные вещи, рюши, драпировки дейт. Караңыздар, ар бир материалга, ар кандай кийимге дагы кете берет экен. Можно использовать дома и путешествие дейт. Мындай айтканда компакттылыгынан сиз жаныңызга алып алсаңыз да болот экен, же болбосо үйдө дагы колдонсоңуз болот экен. Андан кийинкиси биздин новинкалар. Бул менин эң сүйгөн самындарым. Бул дагы караңыздар, эгерде экөөнү алсаңыздар сиздерге 105 сомдон келет экен. Эгерде сиз карын тазалап же балык тазалап же дагы мындай айтканда чеснок колдонуп, анан колуңуз чеснок жуттанып жана же болбосо доскаңыз чеснок жуттанып жыт пайда болуп калган болсо, ошол жытты сонун кетирип берет. Бул 5 в 1. Биринчиси, окуп берейинби, разрушает, они маскируют молекулы неприятного запаха дейт. Ар бир запахты бизден кетирип берет экен. Моментальный эффект устранения нежелательных ароматов дейт. Бизге жакпаган ароматтарды кетирип берет экен. Удаляет пищевые загрязнения дейт. Мындай пищадан, тамактан калган загрязненияны сонун кылып кетирип берет экен. Эффективно отмывает столешницы, раковины, губки, кухонные принадлежности, разделочные доски, скалки, ножки дейт. Мындай айтканда, кухнядагы бүт бардык бизде керектелүүчү идиш аяктарды сонун кылып тазалап, жыттан кетирип арылтып берет экен. Очищает руки после жана биздин колубузду мындай айтканда сонун кылып кетирип берет экен. Караңыз, бул жерде 250 жолу колдонгонго чейин жетет экен. Карасаңыз, өтө бизде берекелүү самындар, тем более экөөнү алсаңыз арзанбады экен. Кайсыл запахы жаккан болсо, кайсы түрү сизге жаккан болсо тандап алсаңыз болот. Андан кийинкиси бизде
мына ушундай концентрированное моющее средство для кухни дейт. Караңыздар, эффективно удаляет загрязнение, жир, грязь и засохшие остатки пищи дейт. Тамак аш катып калган болсо, да, жырлар болсо, кирлер болсо, ошолор сонун кылып кетирип берет экен. Моментально устраняет характерные кухонные запахи дейт. Бул дагы запахты кетирип бергенге даражасы жетет экен. Не оставляет пятен, разводов, придает легкий блеск. Мындай өзүнүн артынан бозортуп калтырбай, кайра жылтыратып коет экен. Бережно относиться к коже рук, не трогать использование перчаток. Перчатки колдонбой эле, биздин колубузга дагы эч кандай зыяны жок экен. Рекомендовано для мытья холодильников и СВЧ дейт. Холодильникти дагы ушун менен жусак боло берет экен. Караңыздар, тем более бизде 45% скидка менен экен. Так, андан кийинки новинка. Бул жерде эки новинка бар экен. Бирөөсү средство для очищения в ванной комнате антиналет дейт. Мындай айтканда, кечке суу болуп атканда ошол жерде налет калып кетет. Как раз ошол налетту бизге сонун кылып чыгарып берет экен. Тем более караңыз, новинка бул жерде 45% арзандатуу менен экен. Андан кийинкиси bizde деген концентрированное моющее средство универсальное дейт. Булар эмне кылып берет экен? Для мытья всех видов полов, полдорду, стеналарды, потолокторду, фасадтарды, столешницады, предмет интерьера, оконных рам, рамкаларды, подоконниктерди ушуну менен жусак болот экен. Эффективно удаляет любые бытовые уличные загрязнения, шерсть, пух, пыльца, аллергены дейт. Ар бир чаңга эч кандай кирлерге туруштукту бербей чыгарып сонун кылып тазалап берет экен. Придает естественный блеск без пятен и разводов. Бул дагы бозортуп койбойт экен. Заменяет осаждение пыли, замедляет, чаң түшкөндү азайтып, чаңды түшкөнгө дагы алдын алат экен. Подходит для очищения мест, содержащихся животных. Эгерде сиздин үйүңүздө иттер же мышыктар жашай турган болсо, ошол жерди тазалаганга дагы болот экен. Колго дагы, биздин колубузга дагы зыянын тийгизбейт экен. Ал полду жуугандан кийин кайра үстүнөн таза суу менен жуунун кереги жок экен. Бул дагы бизге караңыздар новинка 45% скидка менен экен. Андан кийинкиси bizde мына ушундай спрей для поверхности масла Монардо дейт. Эгерде сиздин үйүңүздө бурчтар же болбосо кандай айтсам, кухня мебелдериңиз дат басып, мына ушундай көгөрүп баштаган болсо, ушул как раз сизге Монардо өтө сонун жардам берет. Андан кийинкиси так. Мындай, эгерде сиз жаныбарларыңыз бар боло турган болсо, особенно мышыктарыңыз бар болсо, же иттериңиз бар болсо, караңыз, защитный крем для носа и лап дейт. Негизи жаныбарлардын, иттердин негизи жытка болгон сезими күчтүү болгондуктан жана колу буту көп колдонулгандыгына байланыштуу ушундай бизде защитный кремдер дагы бар экен. Андан кийинкиси бизде мына ушундай сонун велюровый спортивкалар чыккан кыздар. Буну мен командамда кыздар, эжелер өздөрү алып кийиптир. Кыздар менен өтө сонун жарашыптыр. Особенно мына жашылын алып кийиптир. Апасы да кызы да өтө сонун жарашыптыр. Андан кийин мына ушундай бизде мягкая игрушкалар дагы бар. Карап туруп, кайсы түсү жаккан болсо алсаңыздар болот. Качествосы чындыгында жогору. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн водолазкалар. Мен мына ушундай кара түсүнү алган болчумун. Прям кыздар мен жууп кийип атам. Эч нерсе болгон жок, түлөгөн жок. Мен дагы буйруса ушул жылы дагы экөөнү алып коеюн деп атам. Анткени мындай качестводагы водолазкаларды мен эч кайсы жерде көргөн эмесмин. Мен до сих пор кийип. Кстати, кыздар, мага эмнеси менен жакты? Мына мойну слишком кыспайт да. Кээ-бирки водолазкаларды кийсең жүрөгүң сыгылып, мойнуңду кысып, дем албай каласың, как раз ал андай болбойт. Ошондуктан сиздер дагы ушулар водолазкалардын кайсынысы жаккан болсо, кайсы фасонун жаккан болсо, тандап алсаңыздар болот. Бизде мына ушундай новинкаларда чыккан спортивкалар, караңыздар. Азыркы кезде өтө мода болуп аткандар. Бирок кыздар, бул базардыкына караганда качествосы өтө сонун, жууп кие бересиздер. Мага мына ушул түс аябай жагып атат. Эч без лишних мына дагы тренд болуп атат, бирок бул эртең тренди бүткөндөн кийин кие албай калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз постоянно классика кийимге аракет кылсаңыздар болот. Эгерде кийимди көп кием десеңиздер, мына эркектерге арналгандагы кийимдер, караңыздар, кайсынысы жагып аткан болсо алып берсеңиздер болот. Чындыгында не пожалеете. Мындай худилер бар экен, трикотажный шымдар бар экен, курткалар, жемперлер, водолазкалар, кофточкалар бар экен, токулган. Мына ушундай бизде ар бир каталогда ушундай
ашык. Ушундай сонун бизде товарлар ар каталог сайын кошулуп турат. Ошондуктан жакшы товарларды арзан баада аламын деген болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул каналга катталып, жана ушул жерде колокольчик бар астында. Ошо колокольчикти койсоңуздар ар бир видео чыккан сайын сиздерге мындай айтканда оповещение барып турат. Мына ушундай кыздарга дагы арналган, аял кишилерге арналган дагы коллекция чыккан жакын. Мына ушундай дагы аялдар үчүн арналган кийимдер да чыкты. Табетиңизге карап туруп, кайсынысы жаккан болсо алып алсаңыздар болот. 20% скидка менен. Эгерде каттала элек болсоңуз, сиз мына ушул видеонун астында ссылка менен өтүп, же WhatsApp номерге кайрылып, катталып 20% скидка менен алып, жана көптөгөн белектерди жана акцияларга, розыгрыштарга катышып турсаңыз болот. Караңыздар, ушундай аялдар үчүн коллекция. Бизде мына ушундай бизде пончолор жана шляпалар, панама, текстильный, сатиновый платоктор жана шляпалар ушундайлар чыккан. Караңыздар, новая коллекция. Караңыздар, дагы бул жакта дагы палантин, мына ушундай өтө мага жагып атат. Андан кийинкиси шляпа дейт, бул кийинки каталогда чыгат экен. Шляпа мына панама двухсторонний, эки жагын кийсеңиздер болот экен. Андан кийинкиси беретка из шерсти, ар кандай түстөгүлөр чыгат экен. Андан кийинкиси караңыздар, мына ушундай дагы пончо чыгат экен, курткага окшош, панама чыгат экен, андан кийин рюкзак чыгыптыр. Караңыздар, өтө сонун, качествосу сонун экен. Анан кимге окшоп, ким мага окшоп шапка кийсе жарашпаса, мына ушундай платок косынка чыгыптыр, трикотажный. Карасаңыздар, мойнуңуздарга салып алсаңыздар да болот экен. Күн аябай ысыгында мынтип байлап дагы алып алсаңыздар болот экен. Мынакандай беретка дагы кызыл түсүндө, бизде кол тайпактар, андан кийингиси кепкалар. Караңыздар, бул жакта жылуу утепленный экен, мына жылууланган бизде кепкалар. Андан кийингиси мына утепленный бизде кроссовкалар чыгыптыр. Андан кийингиси бул Ева дейт. Рекомендованный температурный режим эксплуатации 5ден плюс 5ден минус 5ке чейин кийсе болот экен. Караңыздар, эки версиясы да бар экен. Андан кийингиси мына бежевый. Караңыздар, 35ден 40ка чейинки размери бар экен. Эгерде сиз каттала элек болсоңуз, мына ушул видеонун астында ссылка менен катталып, мына ушундай сиз өзүңүзгө керек болчу примерно 2000 сом же 1500 сомдук заказ кетире турган болсоңуз, сизге кийинки заказыңыз менен кошо мына кремовая текстура да болгон палетка помада сизге подарок болуп келет экен. Жана мына ушул товарлардын бүт бардыгына 20% скидка алат экенсиз. Эгерде 26% скидка аламын десеңиз, бизде 50 балдык заказ кетире турган болсоңуз, кийимден сырткары бүт бардык товарлар сизге 26% скидка менен келип турат. Эгерде ушул видео жаккан болсо, лайк басып, жана комментарий басып, жана группаларыңыздарга таратып койсоңуздар болот. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.